Көпчүлүктүн суроосу боюнча визаны кантип текшерүү керек экенин сиздерге көргөзүп берем. Андыктан өткөрбөй аягына чейин көрүп туруңуздар. Ар бир эле ушул виза тапшыргандан кийин могу чек-листке кошо ушундай номер келет. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Ссылканы болсо аягында кайсы жерден алабыз көргөзүп берем. Ушул ссылка аркылуу сайтка кирип алабыз. Визага достор өзгөрүү болгондуктан ушул көпчүлүк текшере албай, билбей жатыптыр да, ошол максатта видео чыгарып атам. Так, бул жерден ушул номерди копировать этип алам. Мен сиздерге даярдап койгом. Бул жерге коебуз. Именно ушул номер достор, башка номер эмес. Копировать этип алабыз дагы. Андан кийин сайтка кайтабыз. Бул жерге номер деген жерге ушул жерге коебуз. Андан соң электрондук почта достор. Маани берсеңиздер, бул ар бириңиздер өзүңүздөрдүн почтаңызга жазасыздар. Мен болсо даярдап койгом, ошону эле копировать этип туруп эле сайтка кирем кайра. Бул жерге email деген жерге мен почтаны жазам. Андан соң могу оң жакта турган submit деген кнопка бар, ошону басамын. Баскандан соң мынакей көрүп турасыздар, ылдый жакка түшкөндө ушундай галочкалар чыгып калды. Бул жерде көрөсүздөр кайсы этапка келди. Байкап турсаңыздар болот. Достор, ушул маалымат эгер сиздерге пайдалуу болгон болсо, мен ушул YouTube каналым жазылып, достор менен бөлүшүп койсоңуздар жакшы болмок. Буюрса 20 миңге жетейин деп калыппыз. 1-2 күн ичинде жеткирип койсок, өтө сонун кубанычта болмокмун достор. Так, андан соң достор, сиздерге дагы да маалымат берип коеюн. Мен өзүмдүн бул жакта Instagram баракчам бар. Андан кийин Telegram каналым бар, Салам Англия. Ал жака дагы кошулсаңыздар болот. Только ошол ссылка аркылуу гана кошуласыздар. Изде бөлүмүнө жазсаңыздар чыкпайт достор. Бул болсо менин Instagram баракчам Аза Кенжебаев. 3000ден ашык катталуучум бар. Бул жака дагы чет өлкөгө чыккан маалыматтарды, ошол саякаттарымды чыгарып турам. Сиздер менен бөлүшүп, андыктан достор мени жогото албоо үчүн Instagram баракчама дагы жазылып коюңуздар. Визаны текшерүү ссылкасын мен Instagramдан жазсаңыздар жиберип коем.